азыр коомчулукту көпчүлүк элди ушул маселе боюнча көпчүлүк суроолор пайда болуп атат да. Орхон Инан бул биринчиден биздин кыргыз жаранын алган адам өзүнүн коопсуздугун ушу мамлекет коргойт деген ишеним болуш керек да. Буюрса биз дагы ошо табылып калат деген үмүттөбүз. Бирок кандай болгон учурда дагы, кандай себептер менен болбосун, адам урдоо, адамды урдап кетүү бул кылмыш. Кимдер болсо да бул өздөрүнүн тиешелүү ошол мыйзамдарга ылайык жолун алыш керек. Анан бул Орхон Инан боюнча биздин азыр көпчүлүк биздин жарандар чыгып атат, ата энелер чыгып атат. Бул адамдын биздин мамлекетке пайдасынан башка зыяны жок экенин көрдүк да. Ошол эле биздин ачык эле айтканда депутаттардын 80-90%-ынын көпчүлүгүнүн балдары ошол лицейлерде окуйт. Мен деле өзүм ачык айттым, мен өзүм балдарым да ошол лицейлерден билим алып, быйыл бүтүрүүчү болуп атышат. Алып аткан тарбиясы, берип аткан билимдерин көрүп атабыз. Биз ошол эле учурда Түрк мамлекети менен бир тууган дос элбиз. Бул жерде биз эч качан баягы петкулик, гүленигим болбосо түрк мамлекеттер менен кандай болгон мамилелер биз алгы менен чатабыз болбош керек. Биз эки элдин ынтымагы үчүн, биз түрк элинин маданиятын сыйлап, биздин бир тууган эл деп ошолордун билим берүү системасын сыйлап, бизде ушул билим берүү тармагы кенен жайылган да. Ошон үчүн азыр ата энелерде баардыгы чогулушуп, ошол өзүлөрүнүн убактыларын бөлүп, ушул жерде чогулуп жүрүшөт. Буюрса мына бизде жана өзүңүз айтып кеттиңиз, мына түштөн кийин келип укук коргоо органдары да маалымат берет деп күтүп атабыз. Алар дагы колдорун чөтүгө салып отурбаса керек, иштеп атса керек. Буюрса өздөрүнүн маалыматын берет. Биз дайыма бир мамлекет болгондон кийин биздин укук коргоо органдарга да, буюрса аларга да ишенич арттыралы, таалап, Вега компаниясына дагы ошо талаптарды коюшат, ошо камералардан кайсы жерден кандай болгонун бүт ачыктап чыгарып